Акыркы 5 жыл ичинде Ош шаарында ондогон көп кабаттуу үйлөр курулуп, пайдаланууга берилип жатат. Үй салуу иштери дагы деле солгунда элек. Көп кабаттуу үйлөр канча балдык жер титирөөгө туруштук берет? Аларда жашоо коопсузбу? Алдыда ушул суроолорго жооп алабыз. Ош шаарында бейрасмий 600 миңден ашуун калк болсо, анын тең жарымы көп кабаттуу үйлөрдө жашашат. Шаар тургундарынын басымдуу бөлүгү жаңыдан салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты талапка жооп бербесин айтышууда. Биз өзүбүз мына курулушта иштеп аткан адамдар менен сүйлөшүп атабыз. Кандай болуп атканын, мисалы 10 жыл, 15 жыл мурда курулган үйлөрдү карап атабыз. Көрүп атабыз дегендейчи. Ишеним жок чынында. Мына именно Ош шаарындагыларга курулуп аткандарга. Ишенсе болот эми, жарым-жартылай ишенсе болот. Мына кийинки салгандарды көбүнчө айтат, ондай эле сапаттуу эмес дейт. Мурунку эски көп адамдар азыр мурунку эски үйлөрдөн алып атышат. Районда жашайм да. Райондо азыркы жашап жаткан квартирамда мен ишене албайм да. Жер түтүрө болсо ал тез эле көчүп кетет деп ойлойм. Мындай эскилиги жетип калган, азыркы замандын талабына жооп бере албайт да азыркы адамдар. Жер кыманакы хутта Турция дегендеги жер кымын деген болсо, уже баардыгы төкөлүп калат, адам качып чыгып эспет кылбайт калат. Ош шаарынын сейсмикалык активдүүлүгү 8-9 балл деп айтылат. Демек, экинчи борборго 9 баллга туруштук берүүчү көп кабаттуу үй курулушу керек. Өнүккөн өлкөлөрдө бийик имараттар канча балдык жер силкинүүгө туруштук бере аларын атайын жабдыктар менен аныкташат. Андай жабдыктар Ош шаарында жок. Үйлөрдүн жер силкинүүгө чыдамдуулугу анын долбоорунда гана көрсөтүлөт. Эми азыр ар бир объект долбоордун негизинде, археологиялык документтердин негизинде курулуп атат. Ал долбоор канчалык деңгээлде ошол балга туруштук бериши боюнча долбоордун автору, андан тышкары ушу долбоорду бекиткен мамлекеттик экспертизанын корутундусу бар. Ошолор тактап чыгарган. Бул долбоор ушул жерге ылайыктуу, ушундайлык сейсмология ушуга туруштук берилет деп өзүнүн баалын коюп чыгарышат да. Ошонун негизинде биз долбоорду гана көзөмөлдөйбүз. Курулушка долбоордун негизинде көзөмөл жүргүзгөн кызматтын жетекчисинин орун басары шаар тургундары жер силкинүүдөн кооптонбой койсо да болот деп билдирди. Айтымында алар ар бир курулушту көзөмөлдөн качырбайт. Кээ бирде эрежелер унутулган учурлар болоорун айтат. Аларга эскертүү берилип, качан гана кемчилик жоюлганда курулушту улантууга уруксат беребиз дейт. Эгер жер силкинүү болуп же имараттар жараксыз абалга кептелсе, 3 мекеме жоопкерчилик тартат. Эгерде долбоордон четтеп кетсе, туура эмес иштер, ашыкча иштер болуп кеткен болсо, биз аларды четтетүүгө эскертүүлөрдү беребиз. Алардын четтетип, ошолордун аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Ал ошол долбоордон четтеп кеткен бузулар толук жоюлгандан кийин курулуштун кийинки этабын улантууга уруксат беребиз. Эгер алар такталып жоюлбаса, курулушту токтотобуз. Жоопкерчилик кимге түшөт ошондо? Жоопкерчилик куруучуга, көзөмөл жүргүзгөн кызматкерлерге жүргүзүлөт. Көп кабаттуу үй салган компаниялардын дээрлик бардыгы курулуш материалдарын лабораторияга жиберишет. Арматура цементтин сапаты атайын техникалык жабдыктарда сыноодон өткөрүлүп, сапаты текшерилет. Андан кийин гана курулушта колдонулат. Бул разрывная машина Zippo 1000 деп коет. Бул арматуранын катуулугун текшерет, үзүлүү күчүн текшерет, ширетүүчүлөрдүн кандай ширетилгендерин текшерет. 100 тоннага чейин бунун 16 диаметрден 36 диаметрге чейин текшере алабыз металлдын. Бул жанагы үйлөргө курулган бетондон оңгол формада куюп келишет да. Бул фундамент, колонна, игил перекрытие ошолордун өздөрү ошол замес кылып куютканда бизге алып келип туруп канча марка бетон чыгып аткан, класс бетонасы чыгып аткан. Ушул жерде мына 50 тонналык пресс менен текшерип беребиз. Канча процент от проектный площадь, то есть проекттеги катуулугудан канча процент чыгып атат деген текшерген прибор. Учурда Ош шаарында 70-тен ашуун көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. Алардын сапаты көпчүлүктү кызыктырат. Эске салсак, Түркия жана Сирия өлкөлөрүндөгү зилзала миңдеген адамдардын өмүрүн алды. Мындан улам мекендештердин дагы көп кабаттуу үйлөр боюнча кооптонуусу келип чыккан. Нургелди Каныбекұлы, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.